Рахман аганың бир нерсесин эскертип берейинби мындай мисалы үчүн. Муну айтсаң күлкү да, муну эч ыйлап айтканга, ыйлап укканга болбойт да. Мен бир кыска нерсесин айтып берейин. Рахман ага ушундай киши болчу да мындай. Рахман агага 1 сом деле бир күндүк, 1000 сом деле бир күндүк болчу да. Ал эртең менен үйдөн чыгып баратканда чечкен кийиминин чөнтөгүн аңтарчы эмес, ошондо акчам бар эле, документ калган жок. Эми жеңем аңтарып коет да, убарып. Балким аңтарып коет. Муну кийип алайын деп чыгып кете берет эле. Бир күнү үйдө отурсам звонок кылып калды мага. Так, күнүгө ошерте менен мага звонок кылышын дедилер. Супер Кудул кандай деп тийишчи болчу. Так, Супер Кудул даярсыңбы, кеттикпи дедилер. Каяка дедим, мага айткан деле эмес. Ошко да деди. Макулдана машина менен келдим. O машинага отурду, экөөбүз жөнөдүк Ошко карап, мен чөнтөгүмдө 1 сом акча жок, эми тигичте болсо керек деп чыгып алгам. Беловодскийге барганда машинабыз кызыл күйүп калды, күн батайын дегенде. Ана мен айттым, шеп, бия кызыл күйүп калды го десем, куя бер жерден деди анан. Менде акча жок да дедим. Десем, менде да жокту, эмне кылабыз деди. Анан как раз карасак ресторан мен заправканын маңдайында ресторан бар экен. Той болуп аттыр. Той. Анан ага айтты, сен азыр мына тойго киресиң дагы Токтосун аканын тойбу деп сурагын деди. Токтосун ака ким? Токтосун урганың бар, сен келип сурай бер, Токтосун тойбу деп деди. Анан десем, жок десең деп кайра кайтасын, анан калган уланып кетет. Анан чыкпай туруп мен аркаңан кирем деди да. Эми сени бирөө таанып калат деди да, сен Токтосун аканы сураганча. Анан кирсем, как раз Баткендик туугандардын тою болуп атыр. Кирдим дагы Токтосун аканын тою ошерде болот десем, yok onu toy emez, başka toy болуп атат. Ike деп тосуп алды мени. Таанып калды. Эми шунча кеп калдың, бир эки ооз бир белен айтып кетпесең, бу бойтука биягын пулуну беребиз деди. Как раз бензин акчасы керек да. Чыгып мен эки анекдот айттым, мен анекдот айтып бүтөр менен Рахман ака, муну киргизип берсем, жок да, деп аркаман кирип келди. Анан Рахман ака эки анекдот айтты, экөөбүзгө 5000ден 10000 алдык. Эшке чыктым, машинага отуруп, муну эми Ошко чейин эмес, Баткенге чейин айдай бер деди да. А киши такыр камырабаган. Муну ушундай. Мындай камырабаган киши эле да, мындай эртең балан жака барыш керек эле дегенмен, күнүмдүк нерсе мындай өзүн алаксып жашаган киши эле. Мунун экинчи сериясы мындай болуп калды. 4-5 айдан Баткенге жанагындай мындай баалуу таш бирдемелерди издеп жүрөчү Рахмат агайымчы. Ошол жакта бир таш бар экен деп, экөөбүз мынча пакеттигине мынча таш салып алып Баткенден келатабыз. Акчабыз жок дагы. Аны Кытайга көрсөтөтүлөр. Анан Кызылкалык Баткен туугандар бар, жана Кызылкадан бери өткөндө мындай жер го жана бай. Ошол жерге келгенде кафе бар экен, той болуп аттыр. Мен тамашалоо жөн эле Рахман ака, мен жерде Токтосун аканын той болбой аттырбы дедим. Десем, бурсаң кирсең көрөбүз да деди. Анан кирдик, өзүбүз Ошко келатканбыз. Кирип дагы тамашалап Токтосун тойу деп кирсек, көрсө ошол жерде той болуп аттыр. Кыз берип аткан киши Рахман аканын таанышы чыгып калды да. Анан ошол менен бара отуруп алдык дагы, эң кызык жери тойдун жарымынан өткөндөн экөөбүздөн алакүү болуп калып, кыздын атасы менен кошулуп алып Кудайга кетип калганбыз көк жарга. Артистчилик. Ырыскыны элге чачып койгон экен. Кудайга бекем ишенип, камырабай жүрө берген адам болгон. Мен азыр алдыңыздарга бир жигит чакырарда бирдем эсиме келди да, жанагы Рахман агай менен чогуу жүрүп бүт ушундай нерселерди бизде үйрөткөндө, жана Токтосун аканын тоюна окшогондордучу.